Салам достар, сіздер менен KG Smart каналы. Бүгүнкү IT жаңылыктарда Nokia компаниясы өзүнүн колдонуучулары тууралуу толук маалыматтардын бардыгын Кытай серверлерине берип салды. Huawei компаниясы менен AQShnын согушу кайсыл учурга чейин созулат? Дал ушул IT жаңылыктар менен бүгүн сиздер таанышасыздар. Андыктан жакшылап жайгашып, жаныңыздарга чай, кофе койгондон унутпаңыз, биз болсо кеттик. Видео алдынан айта турган сөз достор, эгерде сиздер биздин каналга жазыла элек болсоңуздар, подписаться деген кызыл жазууну басып, жанымдагы коңгурочону баса кетиңиз. Ага кошо ушул видеого класс басып, жана комментарий жазганды унутпаңыз. Дагы сиздерге айта кетүүчү жаңылыгыбыз достор, азыркы учурда биз Xiaomi Redmi 7 смартфонун ойнотуу алдында турабыз. Бардык маалыматтар описанияда ссылка турат, же каналга кирип көрсөңүздөр болот. Redmi 7 смартфонун обзорун биздин каналдан көрүңүз жана Redmi 7 смартфонун утуп алыңыз. Кимдир бири көрө элек болсо, биз болсо жаңылыкты баштадык. Баса достор, акыркы учурлары сиздер комментарийде абдан көп арген өзүңдүн WhatsApp'тан группаңды ачып, бизди ошол жака кошчу, бизди чакырчы деген сөздөрдү жазганыңыздар үчүн биз атайын сиздер үчүн группабызды аштык. Описанияда ссылка турат достор, кирип кошулсаңыздар болот. Сиздер үчүн биздин группа ар дайым өзүнүн эшигин ачат. Мен менен тыгыз байланышта болуу үчүн дагы ошол жака кирсеңиздер болот. Биз болсо улайбыз. Акыркы учурда ар бир адамдын өздүк маалыматын текшерүү өтө актуалдууга айланды деп дагы айтсак болот достор. Бир учурлары Орусия өлкөсү Телеграмды толук көзөмөл кылууга сураган. Бирок бир дегенде эле ага Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров жок деген жообун кайтарган. Ар бир колдонуучунун өзүнүн личный данныйсы болот достор. Ачыгын айтсам өздүк маалымат. Ар бир программа ичинде же ар бир смартфон ичинде. Билесиздер достор, кээ бирки компаниялар бар өздүк ишенимден чыгып калуучу. Бир канча күн мурда компания Nokia өзүнүн колдонуучулары тууралуу толук маалыматты Кытай серверлерине бергени тууралуу маалымат таркаткан. Айтымдарында бул тууралуу биринчи Nokia компаниясы өз мойнуна албай жаткан. Бирок бир канча факттарды келтиргенден кийин Nokia компаниясынын мойнуна алгандан башка жол таппай калды. Айтымдарында бир канча күндөрдөн кийин Кытай өлкөсү буга жооп берет. Ачыгын айтсам, ал жерде алар эмнени текшериши тууралуу толук маалымат берген эмес. Эгерде алар Nokia'ны жакшылап карап тазалап чыга турган болсо, Кытай өлкөсүндө эркин колдонгонда уруксат бериши мүмкүн. Бул дагы азыркы учурда анык бир жоопту бере элек. Албетте аныктала турган болсо, биз сиздерге көрсөтүп турабыз. Достор, билесиздерби, смартфондун же кайсыл бир техниканын керектүү болгон бир катар жабдыктары өзүнүн актуалдуулугун жоготуп бара жатат. Бирок смартфондун экраны эч качан өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн атактуулугун жоготпойт деп мен сиздерге эркин айта аламын. Смартфондун экранына эч качан суроо талап азайбайт. Тескерисинче көбөйүшү мүмкүн бара-бара. Кытайдын Bets on East деген компаниясы эң өзгөчө болгон, бир дегенде узарып, кайра кичирейип өз калыбына келүүчү экранды иштеп чыгышты. Көрүп жатасыздар достор, как аккордеонда дал ушинтип кеңейип кичирейет. Бул жаатта мен буларды абдан колдойт элем. Эмне дегенде акыркы учурда смартфон иштеп чыгаруучу компаниялардын бардыгы смартфондун экранына келгенде гана токтоп калып жатышат. Андан ары кеткенге кичиде кыйналып калып жатышат. Иштеп чыгаруу өтө кыйын болуп жатат достор. Бул буйруса башталышы, мындан дагы чоң ийгиликтер болот деген үмүттөмүн. Huawei компаниясы менен AQShnын бир катар түшүнбөстүктө болгон тиреши акыркы учурдагы IT жаңылыктарды өтө чоң актуалдуулукка алып келди деп айта аламын. Биздин каналдан дагы чыккан ар бир IT жаңылыктарда сөзсүз Huawei AQSh кошулат достор. AQSh кошулбаса дагы Huawei компаниясы сөзсүз. Эмне дегенде ар бир IT жаңылыктын алдында алар сөзсүз жаңылык чыгарып турат. Сиздер үчүн кече жакында дагы бир жаңылык жаңырды. Бардыгыбызга белгилүү, жана мен мындан алдыңкы видеолордо сиздерге бөлүп айткан жаңылыктарым бар. Huawei компаниясы өзүнүн оперативдүү системасын чыгарат, Hongmen деп, жана ал Android'тун түзүлүшүн алышат, бирок Android'ке эч кандай тиешеси болбойт. Hongmen өзүнчө система болот. Hongmen системасы тууралуу мен сиздерге видеонун аягында айтамын. Азыр мен сиздерге башка да бир жаңылык айткым келип турат. Бир канча күн аркада бизге дал ушундай маалымат келген. AQShда Huawei'дин токтолушу тууралуу бир катар компанияга каршы чыккан экен. Бул Intel жана Qualcomm. Ооба достор, дал ошол күчтүү процессор чыгаруучу эки ири компания Huawei'ди AQShда жана башка өлкөлөрдө токтотуу тууралуу токтомдордун бардыгына каршы чыгышкан. Бирок алардын каршы чыкканы эч кандай реакцияны алып келбеди. AQSh буга эч кандай жоопту бербеди жана мен оюмча Huawei'ге дагы баары бир окшойт. Негизи алар бардыгын билгендей жана түшүнгөндөй эле түр калтырып жатышат. Өзүнүн Hongmen деген системасына ушунчалык каттуу ишенип жаткандан, ага азыркы учурда бир гана Huawei компаниясы эмес, бүт Кытай ишенип жатат, ага кошулуп Азиядагы. Huawei компаниясы азыркы учурда бир гана максатты көздөп жатканы бизге көрүнүп жатат. Бул Google компаниясын токтотуп коюу достор.
Ооба достор, сиздерге тамашадай tuyulishi мүмкүн, бирок Google компаниясы токтоп дагы калышы мүмкүн эгерде Hongmen бизге айткандай болуп иштеп чыгарыла турган болсо. Hongmen Android'ке караганда 60% тез иштейт деп жатышат. Мен бул жерде бир гана сөз айта аламын. Азыркы учурда Android смартфонун колдонуп жаткан адамдарды Android толук канааттандырат. Мындайча айтканда, bundan претензия же кемчиликтер жок. Bundan күчтүү 60% тездикти мен элестетип жатамын. Ошо алардын өзүнүн платформасы болот деп дагы жатышат достор. Программа ошолочуда приложение оюндарды көчүрүп алуучу. Oyun жана программаларды көчүрүп алуучу платформаларды өзүбүз билебиз достор. iOS болсо App Store платформасы бар, ал эми Android болсо Play Market платформасы бар. Булар башка. Эми жакында 3-чү платформа дагы кошулат жана ал тууралуу да силерге жакында маалымат беребиз. Достор, эң башкысы Huawei компаниясы азыркы учурда бир гана нерсени ойлоп ошонун үстүнө иштеп жатышат экен. Бул кайсы бир учурда колдонуучулар Huawei компаниясы тарабынан чыгарылган Hongmen системасын коюлган смартфон сатып алганда, бул Android'тен башка экенин билбеш үчүн бардык Android'тин системасын, көрүнүшүн, кантип жайгашканын, программаларды, түзүлүштү бардыгын өзүндө кылып чыгарууну. Чтобы кайсы бир адам смартфон алганда билбеш үчүн да, байкабаш үчүн, башка система экенин байкап эле Android кошуп колдонуп кете бериш үчүн. Бул да азыркы учурда бир катар суроолорду жаратып жатат. Сиздерге мисал катарында кыскача түшүндүрө турган болсом, азыркы учурда көпчүлүк адамдар Android'ти көп колдонуп туруп, кайра iPhone смартфонун алып туруп, iOS системасына түшүнбөй калат го достор. Дал ошондой проблемалар, көйгөйлөр болбош үчүн. Бүгүн сиздердин кызматыңызда Арган Ашырбек уулу, каналы KG Smart болду. Видео тууралуу сөзсүз өз ойпуңузду комментарийге калтырыңыз. Мен болсо азыр сиздер менен коштошомун. Сак саламатта калыңыздар.